Туғандар, Россия жергесінде арзан үйлер біздің каналда. Егерде біздің каналда біріншілерден болып жатсаңыздар, подписаться басқышын баса кетіңіздер. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана біздің каналдың көрүүчүлөрү, амансыздар туғандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз, ушундай болгон үй. Көрдүңүздөр, адрес боюнча адрес Тверская область, Бежецкий район. Үй болсо 39 квадратный метр экен. Участогу жери болсо ары көздөй. Участок 53 соток официально туғандар. Көрдүңүздөр, ары көздөй поле екен, кенен мал кармайм деген адамга өтө сонун екен. Так, жүрүңүздөр, үйдүн сыртынан бир сыра көрүп чыгалы. Мына туғандар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Көрдүңүздөр, полностью үй айлантасыга ушинтип сайдинг менен обшивать этилип чыгыптыр. Көрүп атасыздар. Так, айнектер болсо, айнектер бүт пластиковый айнек. Могул жакта бир сарай бар экен, көрүп атасыздар. Сарай. Үйдүн артында дагы бир сарай бар. Ал жактын деле көргөзөбүз. Могул жакта банясы туғандар. Банясын деле көргөзүп коебуз. Оператор акам. Банясы бул жакта. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы. Анан үйдүн баасын айта кетели. Көрүп атасыздар. Бул сол капталынан ушундай көрүнүш. Көрдүңүздөр. Нар жакта гараж дагы бар экен, гаражын дагы көргөзүп аталы. Документтери бүт бардыгы жайында. Көрүп атасыздар туғандар. Жердики отдельный. Мына жакындатып көрсөтүп коюңуз, оператор акам. Технический паспорт. Так, могул жакта болсо домовая книга. Көрдүңүздөр. Бул жердин, үйдүн жана выпискалары. Так, мына земельный участок. Так, 53 соток. Так, могул жакта үйдүн квадрат метри. Үй болсо 39 квадратный метр. Көрүп атасыздар. Жүрүңүздөр. Үйдүн сыртынан мына ушундай көрүнүш. Үйдүн сол капталынан ушундай көрүнүш. Көрдүңүздөр. Могул жакта сарайы, гаражы ушул жакта экен. Көрүп атасыздар. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көргөзүп чыгалы. Анан сарайын көргөзөлү, банясын көргөзөлү, бүт бардыгын көргөзүп кетебиз. Видеого бирден класс башты унутпайбыз, бул четип класстарды басабыз. Кана, бисмилла деп үйгө кирели. Киргенибизде, как обычно, ушундай болгон тепкич туғандар. Тепкичтен көтөрүлөбүз. Бисмилла деп көтөрүлгөндө, бул жакта ушундай болгон холл. Көрүп атасыздар. Бул жакка сарайга чыгып кетебиз. Дальше кладовой комнатасы, бул жакта летний верандасы экен. Көрүп атасыздар. Ушул жактан баштай беребиз. Мына бисмилла деп киргенде ушундай болгон летний веранда. Көрүп атасыздар. Эми анча-мынча жерлерин туғандар ремонт кыла турган жерлери бар, жасай турган жерлери бар. Көрүп атасыздар. Дальше көрө беребиз. Бул жактан сарайга, сарайдан анан көргөзөбүз. Так, бул жакта жата турган бөлмөлөргө кирет экенбиз. Кана бисмилла деп ушул жактан баштай берели. Мына болсо русский печка туғандар. Көрүп атасыздар. Ушу печкени жакканда үй полностью жылыйт экен. Мунун үстүнө чыгып алып туруп жатса деле болот. Көрүп атасыздар. Могул жактан чыгып алып туруп ушул жакта уктаса деле болот. Кана бисмилла деп бул жакта холл. Көрүп атасыздар. Холдон кирип кетет экенбиз. Так, 1, 2, 3 айнеги менен аква айнектерден пластиковый. Көрүп атасыздар. Ушундай болгон зал экен. Бул зал болуп калды туғандар. Көрүп атасыздар. Спальный кроваткасы бул жакта. Бул жакта телевизор. Бүт бардык мебелдерин калтырып кетти. Эми карап көрөсүздөр. Таштай турган нерселерин таштап саласыздар. Так. Керектүү нерселерин алып калып, керексиздерин таштап саласыздар. Бул жактан погребке, подвалга түшүп кетсе деле болот экен. Мына ушундай болгон зал. Көрүп атасыздар. Так, дальше көрөбүз. Бул жакта дагы бир бөлмөсү экен. Көрдүңүздөр. Ушундай болгон. Жакта экинчи бөлмөсү экен. Көрүп атасыздар. Ушундай болгон экинчи бөлмөсү. Эми көрүп атасыздар. Анча-мынча обойлорун жармаштырып, обойлорун жанагындай алмаштыра турган жерлерин, моундай жерлерин алмаштырыш керек экен. Так, селым жакшына үй экен. Подоконниктер дагы көрүп атасыздар. Бүт пластик, айнектер, пластиковый айнек. Могул жакта чөтчү экен. Көрүп атасыздар. Так, наргы комнатасы, бул жагы жанагындай зал болуп калды. Дальше көрөбүз. Дальше бул жакта болсо кухнясы экен туғандар. Кухняны көрүп атасыздар. Ушундай болгон кухня, газовый, жана газы иштейт экен. Газ баллоновый. Так, бул жакта деле айнеги бар экен. Көрүп атасыздар. Мына болсо жанагы русский печкасы туғандар. Көрдүңүздөр. Ушундай вариант экен. Дальше көрөбүз. Огородун көргөзөбүз, сарайын көргөзөбүз. Так, сарайга дагы бир жолу кайталап кетебиз. Үйдөн ичинен чыгып кетсе деле болот, үйдүн сыртынан кирсе деле болот экен. Ушул жактан баштай берели, көргөзө берели. Так, бул жак сарай экен. Көрүп атасыздар. Ушундай болгон сарай. Көрдүңүздөр. Могул жакта бир сарай экен. Могул жакта экинчи сарай бар экен. Бул жакта эле ушу илгери торпок кармашкан окшойт, мал кармашканбы. Эми бир сыра жыйнап койсо, сонун сарай болуп калат экен. Так, биринчи сарайы, могул жакта экинчи сарайы. Бул экинчи сарай. Нар жакта туғандар, нар жакта дагы бир сарай бар экен. Ал жакты деле чыгып көргөзөбүз.
Мына туғандар көріп шықтыңыздар, ушундай вариант екен. Бұл жақта азыркы сарай, азыркы кирип чыккан сарайыбыз, көрдүңүздөр. Ушундай болгон сарай. Так, дальше көргөзө беребиз. Дальше көргөзөбүз. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Ол жақта банясы туғандар. Бұл банясы екен. Так, нар жақта дагы бир сарайы. Огороды дагы бир жолу кайталап кетем. Огород 53 сотук. Мына банянын артында огородун деле көргөзөбүз. Жүрүңүздөр, банясын көрүп чыгалы, анан огородун көргөзөбүз. Жанагы 53 сотук жерин, анан оператор подкани, пожалуйста, деп кирели. Мына киргенде бул жакта ушундай болгон раздевалкасы экен, көрүп атасыздар. Кийимдерди могул жакка илип кое турган раздевалкасы. Бул жак парилкасы. Оператор, покажем. Показываем. Ага, бул жак парилка ушундай болгон. Печкеси деле иштейт экен, сонун экен. Келип эле сразу жуунса болгудай. Так, дальше көргөзө беребиз, жүрүңүздөр. Жүрүп покажем дальше. Огороду 53 сотук жери тугандар, могул жакта экен, жүрүңүздөр. Бул жагы поля экен да, кенен мал кармайын, мал кылат элем деген адамга өтө сонун вариант экен, көрүп атасыздар. Ушунан нары тетиги жакка чейин, могул жактан оператор, вот тут покажем. Идем. Тетиги столбаны көрдүңүздөрбү? Ошо столбага чейин экен ушунун жери. Приблизь, покажи, пожалуйста, вон до столбов. Көрүп атасыздар. Ушунун жери 53 сотук. Көрдүңүздөр, мал кармайын, мал кылат элем деген адамга өтө сонун экен. Поляны көрдүңүздөр, поля кенен экен да, кыскасы. Өтө сонун жер экен. Так, үйдүн сол капталынан ушундай көрүнүш. Көрүп атасыздар. Нар жакта жанагы сарайы. Так, бул жакта дагы бир сарай тугандар, жүрүңүздөр. 3-чү сарайны көрөлү. Бул жакта жанагындай мал кармаса өтө сонун, өтө жакшы вариант экен. Бисмилла деп көрөлү. Бул жакта көрдүңүздөр, ушундай болгон отундарды жыйнап коюптур. Бул жакта деле мал кармаса болгудай. Бул 3-чү сарай болуп калды тугандар. Көрүп атасыздар. Бул жакка деле чак менен где-то так, нар башына 6, берке башына 6 торпок батса, 12 торпок кеңири баткыдай. Мына көрүп атасыздар, бүт жанагындай алдыңкы ээсинин инструменттери бүт бардыгы калыптыр, көрүп атасыздар. Ушундай экен. Караштырып көрөсүздөр. Тетиги жакта тугандар, ферма бар экен. Көрүп атасыздар, тетигинде. Приблизь, покажи, пожалуйста, ферму. Могул жакта колхоздун жанагындай фермасы бар экен. Иштейм деген адамдарга ошол жакка ишке кирип алсаңыздар деле болгудай экен. Жанагындай торпок, кстати, торпок алам десеңиздер, ошол жакта жанагындай 10 миңдик торпоктор бар. Ошол жактан сатып алсаңыздар болот да, жанагындай баягы сүттөгө торпоктор, бир айга чейинки торпоктор. Ушундай вариант экен, караштырып көрөсүздөр. Так, тугандар, эң негизгиси үйдүн баасы боюнча, үйдүн баасы 560 миң рубль, долларга где-то 5500 доллар болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Документ маселеси бүт бардыгы даяр. Келесиздер сразу оформление. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.